Салам, Супер ТВнын көрөрмандары. Бүгүн биздин маектөрүбүздүн коногу өтө өзгөчө адам. Бул адамды буга чейин эч жерде бир интервью бергенин сиздер көрө элек болушуңуздар керек. Бирок биз ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болдук. Ал адам ырчы Асель Кадырбекованын атасы Кадырбек агай. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сиз менен көрүшүп отурганыңызга аябай кубанычтабыз. Рахмат. Мен да силер менен жолугушканга кубанычтамын. İşingерге ийгилик болсун. Сөз арасында дагы көбүрөөк байланышат окшойбуз. Кудай буйруса. Бүгүнкү маегибиз Асель тууралуу болсун. Асель сиздин тун кызыңыз. Бүгүн болушунча кызыңызды ар тараптуу ачып бергени, ата катары аны мүнөздөп бергени аракет жасаңыз. Билишибизче, Асель сиздин эң улуу кызыңыз. Адам баласы алгачкы жолу перзенттүү болуп атканда бир сонун эмоциялар келет ал адамга. Кантсе дагы алгачкы ирет өзүнүн канынан, жанынан жаралган баланы колго алат дегендей. Сиз ошол убактагы эмоцияларыңызды эстеп бизге айтып бериңизчи. Кандай ар бир эле ата менен эне бала төрөлгөндө кубанса керек. Бизде деле ошондой кубаныч болгон. Ал убакта жаш убагыбыз тем более жаштыктын сүйүнүчү өзгөчө болот. Биз деле ошондой эл катары эле сүйүнүчтү кабыл алганбыз. Кызым болсо төрөлгөндөн баштап эле буну мен өзгөчө мындай жакшы көргөнүм дагы бир жери бар. Бул мен апамдын мындай кандай десем мындай аябай окшош да апама. Экөөнү бири-бирине каптап эле койгондо, мен кызымды көргөндө, мен апамды көргөндөй болом да, ошондуктан мен кызым мындай өзгөчөрөөк жактары бар деп эмне кылам деп ойлойм. Аселдин ысымын апам койду деп калдыңыз. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Эң сонун сериалдар. Дароо премьерадан кийин толугу менен акысыз. Жаңы переходи на О топтомунун абоненттери үчүн супер акция жана супер белек. Жөн гана жылдызча 765 жылдызча бир торчо буйрутмасын терип, Амедиатеканын миңдеген фильмдери менен сериалдарын бир ай бою акысыз көр. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары. Асель төрөлгөндө анын атын ким коет деген үйдө дискуссия болуп калат да. Анан ошондо бул ат коюу несі мен апама жүктөлүп калды. Анан ошондо апам айтып калды, анда атын мен коеюн деп. Анан эмне коебуз деп сурап калбайбызбы? Сурап калсак, Аселхан коем деп. Анан апам бунун атын Аселхан койгон. Бул башталганда ошо ат койгонубузда Аселхан болуп жүргөн да. Анан кийин атын кичине өзгөртүп койду окшойт. Сиз өзгөртүп койгонунда эч нерсе деген жоксузбу? Жок, эми бул баягы адам чоңойгондон кийин бул өздөрүнчө бир мындай башкача кабыл алып калат окшойт. Же бир эски чарагат деп калдыбы, ханын жакпай калдыбы, анан же бирдекеси жакпай калдыбы билбейм. Ошо ханын алып коюптур, Асел болуп калды да. Апамдын койгон убагындагы Асел хан баягы эски адамдардын түшүнүгү башкача да. Хандыкты сездирет, бийликти сездирет деген мүнөз менен ханын кошуп койгон экен да Асел хан деп. Мындай экен, бала төрөлгөндө баягы ат коюп атканда дагы эне менен атанын ою, тилеги, максаттары баягы бир күчтүү адам болсо экен, бир жерге мындай бийиктикке жетсе экен деп бир ырым кылып ушу жакшаттарды коюп келген экен. Эркек бала болсо Манас болсун, Семетей, Сейтек болсун, Баатыр болсун, элине кереги жараган адамдар болсун дейт экен. Кыз болгон үчүн бу Асель коюп туруп, Аселдей дамдуу, анан хандыктын бир ханышасындай болсун дегизип туруп, ошо ханды кошуп койгон экен да. Может, ошодон дагы Кудайдын бир берген бир энчидей буга жолу түшкөндүр деп ойлойбуз да. Кичинекейинде ошондой бир таланттарын байкачу элеңиздер, өзү мүнөзү кандай болчу? Эми мүнөз жагынан кандай? Аселдин бир жакшы жери өзүнүкүн берчү эмес. Анан айткандын үстүнөн чыга турган кыз болчу да. Бул нерсе бизге дагы мындай, мен бир туугандарыма мындай жакыныраак нерседей сезилет. Биздин семьяда ошондой бир өжөрлүк бар. Айттыбы, ошол нерсенин үстүнөн чыкмай. Мен кызымда ошол нерсе көбүрөөк дагы бар окшойт. Баягы өзүнүн алдына койгон максатына кайсы жол менен болсо дагы ошого жеткенге аракет кылат. Бул кичинесинен эле телевиденияга барып, телевидение диктор болуп иштеп, ырчылык менен аркалап окуп жүрдү. Чыныга келгенде, мына кызым өзү дагы айтса керек, ырчылыгы мага жакшы эмес.
мен кызымды мен юрист кылам деген оюм бар эле. Ошондуктан анан окууга тапшырып атканда да кызым сенден бир жакшы юрист чыгат, сен юрист эле болгун деп колдон келишинче биртөө эле каршылык кылганмын. Бирок ага карабастан бул өзү айтпадымбы, өзүнүн айтканынан кайтпайт, өзүнүн оюндагын ишке ашырганга мындай эмеси көбүрөөк да жөндөмү. Бирок өзүн көрсөтө алды да ушул өзүнүн өжөрлүгү менен деп ойлойм. Билбейм, баягы негизи эле артисттердин, ырчылардын турмушу оор да. Артисттердин турмушу оор, баягы гастролдон гастролго барып, жүргөндөрүн элестетип, анан ар кандай сөздөрдү угуп каласың. Анан анысыга мен кызым назик болсо алар менен кантип тайлашып окатын жасайт, анан кантип гастролдорго барат, кыйналат деген ой менен мен чындыгында аябай каршы болгонмун да. Биздин мындай семьяда маданиятка жакыныраак адам болгон эмес да. Биринчиден ушу Асел чыкты. Анан ырчы кандай ырчы болот экен деп семьяда деле мындай талкуу болуп, мен туугандарым бизде ушундай бир ой пайда болгон да, кандай болуп калат экен деп. Анан ата катары мен мындай сахнага чыккан адам менен көп мындай байланышым жогорак болчу, мен көп мындай жактырган эмесмин да. Ырдабай эле кой кызым, эмне кыласың деп айткан күндөрүңүз болду беле? Андай болгон жаштыгында. Мен аябай катуу против чыкканмын. Каршы чыгып, андан көрө башка жумушка кыл, юрфакка тапшыр, адвокат бол, нотариус болсо дагы бир башка кесипти аркалаган кызык десем, жок, мен ушу кесипти тандадым. Мен бунан мындай ийгилик жаратыш кыйын кызым деп мен ушул суроо мен дагы сүйлөшкөндө көп айтчумун да. Анан ага болбосо көрөсүз пап, мен ушудан мен өзүмдү элге таанытам, мен ушуга кудуретим жетет деп көп айтчу да. Анан кээде мен мындай аралашпай дагы койгон күндөрүм болду, баягы жактырбагандыктан. Бирок бул өзүнүн сөзүнүн үстүнөн чыкты да. Ошон үчүн гана мен ынандым. Бул жол ушуну тандап туруп ушу жерден чыгат экен деп. Кайсыл ырын ырдап чыкканда же болбосо кайсыл ыры хит болгондо сиз кызым айткандан кайтпаптыр, бирок ишинин өдөсүнөн чыкты деген бир ойго келдиңиз? Баягы жашыраак чыкканда, ырлардын ырдап чыкканда, чынын айтсам, клиптер мага ончо жакшы эмес. Клиптери мага ончо жакшы эмес, жаккан жок эле. Анан ошондо өзүгө дагы айттым, могу клибиң жакшы чыкпай калды, могунун турме сүйлөп койдуң, могунун башкача кылын, кыз мынандай кылган болбойт деп насаттарды айтып жүрдүм да. Анан бул деле кичине жашты кылып, мындай ырларды тандаганда деле баягындай болбой калды окшойт. Анан кийинчерээк мен айткандарым эсимде бар азыр, мындай сөз келгенде. Кызым баягы элге уккулуктуу, мазмуну бар ырды ырдаганда баягы угуп отурган адам мындай бирдекени элесе, жан дүйнөсү жырга уга турган ырларды ырдасың, анан бүгүн ырдап коюп эле, эртеге баягы ырдын мааниси жоголуп калган ырларыңар күнүмдүк ыр болуп калат деп ушу бир айткан насаатым бар да. Аселдин кайсыл ырын жакшы көрүп угасыз? Бар болуш керек ичинен тандап бирөөсүн жакшы көрөм. Мен негизи ырга жогорак, мен көп мындай ырларды уга бербейм да. Мен кээде мындай да, кандай десем, өзүң балаң баягы бир мындай жакшылыкта же болсо мындай кубанып басып келетканын көрүп деле мындай көзүм тийип калбасын деп карагың келбей калат. Же болсо бир жакшы ырды ырдап чыгып атканда мындай ырын угасын дагы көзүм тийип калбаса экен, же болсо деп мындай көңүл көбүрөөк бурбай калат экенсиң да. Мындай учурлар болобу сизде? Асел Кадырбекованын атасы деп таанып калган учурлар, ал менин кызым деп сыймыктанып айтып калган бир учурлар болобу? Бул нерсе кандай десем, чындыгында көпчүлүк Аселдин атасы экендигин көбү билбейт да болчу. Акыркы жылдары 3-4 жылдан бери мен Аселдин атасы экенин коом таанып билип калды. Кээ бир жерге барганда мен сизди көргөндөй болдум, бир жерде көргөндөй болуп атам, кайсы жерде көрдүм эле. Асел эженин папасы турбайсызбы? Асел Кадырбекованын папасы экенсиз деп көпчүлүк мага ушундай суроону берип калды. Бул мен үчүн сыймык.
Бул сиз үчүн сыймык, анан жакшы, аябай адамга жагымдуу болот. Бирок кызыңыздын жасап жаткан жумушунун, чыгармачылыгынын бир тетири жагы бар. Бул ушак айыңдар. Асель тууралуу, Аселдин үй бүлөсү тууралуу, жасап жаткан жумушу тууралуу ушунчалык көп ушак айтылат, көп сөз болот, эл көзүндө жүрөт, тынбай элечи. Эмне кылса дагы дароо сөз болуп, эл арасында дароо дуу тарайт да. Ошол нерселердин, айрым нерселерин угуп, жүрөгүңүз ооруган же капа болгон учурлар болду беле? Эң сонун сериалдар дароо премьерадан кийин толугу менен акысыз. Жаңы переходи на О топтомунун абоненттери үчүн супер акция жана супер белек. Жөн гана жылдызча 765 жылдызча бир торчо буйрутмасын терип, Амедиатеканын миңдеген фильмдери менен сериалдарын бир ай бою акысыз көр. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары. Бул эми азыркы жаңы мындай жашоонун жаңы мындай эмнелери көп экен да. Биздин жаштыгыбызда интернет деген нерсе жок болчу. Азыр бир жаңылык болсо эле интернетке толгон токойн нерселер жазылат экен, комментариялар жазылып калып атат. Биринчиде мен кызым атага мындай адресине бир мындай ар кандай сөздөр жазылганда ичим атышып, ушундай болгон күндөр болуп атты. Анан мен ошол адамдар кандай адамдар экен, мындай сөз айткан деп, даже олордун мындай сүрөттөрү чыгып калган жерлерди ачып, сүрөттөрүн чоңойтуп көргөн убактарым болду. Анан мен ошондо мындай ойго келдим да, ар бир адам өзүнүн түшүнүгүнө, адам өзүнүн деңгээлиге жараша комментарий жазат экен. Значит, булар ушундай комментарий жазып атат, менин кызымдын деңгээлине жете албаган адамдар деген ойдо калдым. Кызымдын деңгээлиге жеткен адамдар буга алкышын айтып, жакшы сөзүн айтат экен да. Аны мен ошого мындай баа берип калдым да, кимдер кандай комментарий жазат, кимиси жакшы сөз жазат. Туура айтасыз. Кызыңыз акыркы убакта сизге өтө жакын болуп кетти окшойт, көп кеңеш сурап кайрылганын айтып калат өзү. Көбүнчө сиз Аселге көп айткан кеңешиңиз кандай болуп атат акыркы учурда? Мен эми кеңеш айтканым, ата менен эне баланын жакшылыгын тилейт экен да. Анан ушул турмушу жакшы болсо экен, оокаты бүтүн болсо экен, жарым турмуш болбосо экен деп аракетти кылабыз. Кеңешим ошол, ишинде баягы жолунан адашпаса экен дейм. Азыр көрүп атасыздар да, турмушта ар кандай нерселер болуп атат. Бул азыр өсүп келаткан элдин оозуга алынып калган адам болуп атат. Бирөө жакшы ой менен мамиле кылгысы келет, бирөө жаман ой менен мамиле кылгысы келет. Ошол жаман жолго түшүп калбак экен, жаман адамдардын алдоосуна кирип кетпесе экен деген ар кандай мындай коргонуу мындай нерсе болот. Ошолорду как ата катары кызыма мындай кеп кеңешимди берем. Баягы турмушта эми ысык суукту көрүп калдык да. Асель бир жылдык тыныгуусунан кийин жаңы чыгармасын элге тартуулады. Ал ырды сиз уктуңузбу? Ооба, уктум. Жактыбы сизге? Мага жакты. Биз бир жыл мурун орун алган окуяны эске салып кетпесек болбойт. Себеп дегенде бул окуя сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн, Аселдин жалгыз өзү гана үчүн эмес, бардык жакындары үчүн да бир чоң сыноо болду окшойт. Ал каргашалуу жол кырсыгы тууралуу сизге кабар кантип жетти? Кимден уктуңуз жана кандай кабыл алдыңыз? Ал кырсык мага бир 6:30-7-лерде кабар келди. 3-4-лөрдө авария болгон экен, же 5-лерде болду деди. Мамасы звонок кылып калды. Асель ошондой кырсыкка учурап калды дейт. Мен ошол эле замат шаарда болчумун, жетип бардым. Анан ушундай экен, мен өзүм ролдо жүрүп, кантип больницага жетип барганын өзүм билбейм да. Барсам эле ошо мамасы эшикте ыйлап жүрүптүр. Анан кирейин десе киргизбей койду. Бир 3 күндөй коридордо эле күнүбүз өттү да. Кабарын врачтардан угуп коебуз, өзүбүз кире албайбыз. Эми Кудайдан тилеп эле турдук да, жакшы болуп калышына. Эми жашоодо ар кандай нерсе болот. Мен ойлойм, бул Кудайдын берген эле бир сыноосу болуп калса керек. Кудай жакшы көргөн адамына ар кандай сыноолорду берет экен.
Эгерде адам баласы жашоодо өзүнүн жолунан өзү адашып кетип, бир жакшы жаман жолго жүрүп калса, анын жолу башка экен. Эгерде кырсыктап, бөөдө кырсык менен бир кыйынчылыкка душ болуп калганы, бул Кудайдын жакшы көргөн адамы болуп, булга бир сынооду берип көрөйүнчү, бул ушул сыноодон кантип чыгат экен, турмуш жолуга кандай кылып аттанат экен дегендей бир ой болсо керек деп мен ушинтип жоромолойм да. Анан ойлойм, мына азыр Кудайга шүгүр биздин дагы пешенебиз, кызымдын пешенеси, кызымдын кызынын пешенеси, кызым жакшына болуп калды, мына өзү ден соолугу кайра ордуна келип атат. Мына кече жакында Турцияга барып да кичине лечениясын алып келди. Буюрса жакшы болот. Көп жакшы нерселер күтөбүз деген ойдомун. Сиз ал жол кырсыгына күнөөкөр балдардын жакындары менен же болбосо балким өздөрү менен жолуктуңузбу, сүйлөшкөнү мүмкүнчүлүк болдубу? Жок, менде андай мүмкүнчүлүк болбой калды. Эми алар деле баягы жаштык, мастык, баягы ушу жаш балдар атайлабаса деле керек, бир жол кырсык неосторожный баягындай нерсе болуп калат экен. Анан кызымдын аман калып, жакшы болуп калгандыгынан кызым деле кечирди окшойт. Анан биз деле ошого кынаанып калдык. Эми аларды камап, алар деле баягы жаш өмүр үйлөнө элек жаш балдар экен. Түрмөгө барып келгенде анда түрмөдөн деле жакшы болуп чыгып калбайт. Аларга дагы сабак болсун деп ойлодук. Бул деле кызымдын мындай жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, ушудан деле мындай билинсе керек, коюңуздарчы, мен жакшы болуп калдым, ден соолугум жакшы экен деп кызым кечирди. Биз анан кызымдын чыгарган, ойлогон мындай чечимиге биз деле ынанып калдык да. Анан бир суроо сурагым келди да. Асель 10 күн комада жатып калды. Ал убак бардык жакындары үчүн бир Кудайдан анын өмүрүн гана тилөө менен өтүп жатты. Күндөр кантип өткөнүн деле билбей калдык деп айтып атышты. Апасы, башка жакындары. Сиз Асель өзүнө келгенден кийин ал менен алгачкы ирет жолугушканыңызды эстей аласызбы? Ошол ооруканада. Ооруканада Асель мындай болуп калды. Авария болгондо, баягы катуу удар болгондо, баковой жактан удар болгондо глубокий сонго кирип кеткен экен да. Не кома, а глубокий сонго кирип кеткен экен. Экөөнүн немеси аркан экен, өзгөчөлүк болуп калат экен. Биз ошол күнү нервохирургиядан врачтарды алып барганбыз. Алып барып көрсөттүк, баш сөөктөрүнө, башка жактарына мындай доо кетип калбадыбы, башынан операция болуп калган болсо келечеги кандай болуп калат, доо кетип калса ден соолугуна өтө зыян келип калбайбы, же болбосо башка Москвага алып сразу эле алып кетсекпи деген ой болгон. Анан нервохирург врачтарды алып барганыбызда, көрсөткөнүбүздө бизге аябай жакшы кабарды айтты. Кызыңар ден соолугу жакшы, ички аппараттары, баш сөөк, баш аппараттары бардыгы жакшы экен. Иштөөлөрү бир акыреги, колу, аяктары сынган деп калды. Анан башын операция кылыштын кереги жок дегенде кичине көңүлүбүз жайына келген да. Анан ошону менен эле мындай катуу коркунучулук болгондо бир 5-6 күн ушундай өзүн билбей, уйкудан турбай туруп калды. Ошол бизди кичине тревожить этип атты. Анан көргөндө анан өзүндүгү мындай алсызыраак болуп, өзү назик эмеспи, алсызыраак болуп, баягындай болгондо кичине эмне болуп калдык. Назик да өтө эле. Анан как мындай башкача болосун да, мындай көзүңө жаш алгандай болуп, мындай жакшы чыгып калды, мындай жакшы болуп калды деп. Эми азыр түшүндүрө албайсың ал убактагы эмоцияны. Азыр өзүңүз айтып калбадыңызбы, жада калса өзүң дагы балаңыма көзүм тийип калбасын деп, чочулап турасың деп. Аселди көпчүлүк айтып калды, жол кырсыгына кабылганда бул кызга көз эле тийип кетти деп. Сиз кандай ойлойсуз? Эми эл айтса калп айтпайт дегендей ошондой болушу деле мүмкүн. Биз баарыбыз мусулман болгондуктан кийин биз мусулмандык эмеге дагы кичине ишенип мамиле кылабыз да. Булар эми Нурлан экөө жашаганда элдин оозун алынып эле ой Асель экен, Нурлан экен деп булардын артынан автографын сурап, булар менен жолуксам экен, көрүшсөм экен дегендер көбөйүп кетти. Ар кандай сөздөр аркасынан ээрчип калды. Болушу мүмкүн дагы ойлоп каласың да. Көз тийдиби, же Кудайдын берген бир сыноосу болдубу?
болду эми, болгон иши болуп өттү да. Кырсыктан кийин Асель өзүнө келип кайрадан сахнага кайтуу жөнүндө ооз ачып баштаганда, менимче жакындары балким ырдабай эле коесуң, сахнадан алыс эле жүрөсүң деп чоочулашып, коркуп жатышты да, кайрадан сахнага кайтышына кайсы бир деңгээлде каршы балким болуп жатты. Сиз кандай ойдо болдуңуз? Биринчи бул эми ден соолугун ал нерсе ойдо деле болгон жок. Биринчи биз орунда ушу ден соолугу жакшы болуп калса экен, себеби дегенде экөөбүз сүйлөшүп калганда башым кичине ооруп атат, мындай көргөнүм кичине экен, мындай бакой зрениям жакшы болбой калып атат дегенде эчтекени ойлонгонубуз жок, бир ден соолугун гана тилеп жакшы кылып туруп аттык да. Муну эми Кудай буйрса ден соолугу жакшы болуп калды. Эми кечегинде сүйлөшкөнүбүздө айтып калды, мына ыр жазды мата деп уксаңыз деп телефондон жөнөткөн экен, анысын уктуп, анан мен дагы анан өзүм сөздөрүм жазып укулуктуу ыр экен, жакшы ыр экен деп баягындай кылдым. Өз баамды бердим. Эми кызымдын байланган, алдыга койгон үмүтү, ойлору ушул маданият менен кете турган чөйрө экен. Эми арга жок, кайра өзүнүн ойлогон ой максаты менен ушул ишти ашырып ишке чыгат деген ойдобуз. Эми бул эми максаты ушул кандай десем, Аселдики бир чоң ийгиликтерди жаратам деген бунун өзүнүн ой мындай пикирлери бар да. Кызым буйрса ошого жетет го деп ойлойм да. Биздин маектөрүбүздө Абдивалиев Кадырбек Орунбаевич болду. Бул ырчы Асель Кадырбекованын атасы. Сиздин бизге келип жакшы маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Силерге да рахмат. Кыргыз элиме тынчтык болсун, жергебизде ынтымак болсун, элибиздин кыйынчылыкты көрбөсүн, экономикасы өссүн, өркүндөсүн. Ошол баардыгыңыздарга тынчтык болсун, амандык болсун, ишиңерде ийгилик, жакшылыктарда жолугушуп жүрө берели сиздер менен.